Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Urmatlı Müslüman bir tuğandarım, ağalar, iniler, atalar. Bugünkü cuma bayanımızın teması Al-Khilafatu Zavciyya. Üy bölödögü iki adam ortasındağı bolğan kelişpestik, talaqtan oğlaq bolu, jana talaq degen masele negizi emne, anın jol jobosu kanday, oşol tuğrasında kıskaça bayandama bolmoqçu. Al-khilafatu zawjiyya bin nisbati lil usra kal maradi bin nisbati li cismil insan. Üy bölölük kelişpestikler, üy bölödögü ızıçuunun çıgısı denege baylanıştı bul oğru siyaktı. Daçı aytkanda kandayla adamdın denesinde kede oğru çıkıp turat, siz kalağınız. Kede gözüңüz orit, kede butuңuz orit, kede жүрөгүңүz orit. Ошондой үй бүлөдө дагы негизинен чыр чатак болбош керек, келишпестик болбош керек, ынтымакта бири-бирине райым кылып, бири-бирине кызмат кылып, бири-бирине алпештеп жашаш керек. Бирок кээде напсиге, каалоого, тилекке каршы кээде ортодо чыр чатак чыгып тура турган нерсе. Эми кээ бир үй бүлөлөрдөн башка. Кээ бир алымдар болгон, айткан 30 жыл жашоо өттү, бирок ортобузда бир да жолу уруш жаңжал болгон эмес дейт. Уккандар анан таң калып, кантип эле 30 жыл жашоо анан кийин өйдө ылдый сөз болбойбу десе, айтат, анын жолу мындай болду дейт. Качанда аялым ачууланып, аялым тараптан сөздөрдүн көзөмөлү жоголуп баштаса, анда мен унчукпай сабыр кылып калам. Качан мен эгерде ачууланып, ачууга алдырып, шайтан напси мени азгырып кетип жаткан болсо, анда аялым унчукпай калат эле. Ушинтип отуруп 30 жылдан бери ортодо чыр чатак болгон жок дейт. Адам ачууланат, ачуусу келе турган учурда ачууланбаган бул эшек дейт алымдар. Яни инсан адам болгондон кийин адам ачууланат. Бирок Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала адамды ачууланбайт. Бул дайыма ынтымакта жакшы жашайт деп мактаган эмес, бирок ачуусу келгенде ошо ачуусуну жуткандар деп мактаганда. Ачуусуну жутбийген болсо, дары ошондой эле ачуусуну чыгарбастан, напсиңизге каршы келген нерсе, келсеңиз тамак даяр эмес, башка нерсе, тияк-бияк айтканыңызды кылбай койду, Москвага барып, жылдап, иштеп, кыйналып келсеңиз, бул жака келсеңиз, башкача сиз күткөн мамиле эмес, тетири чыккан бардык нерсе. Бирок ошо ачууланбастан ачууңузду жутуп койсоңуз, ошону Аллах Таала мактап атат. Мына чыныгы ыймандуулардын сыпаты ушундай болот. Алар кадиминал гайз, ачуулукту жутуп алышат, ката кылгандарды кечирет, жана жакшылык кылат деп Аллах Таала мактап атат. Үй бүлөдөгү болгон чыр чатактын себептери көп. Бир адам мисалы ооруп кала турган болсо, ооруну дарылоо үчүн, мисалы баш ооруду, эмне себептен ошо оору пайда болду, биринчи себебин билиш керек. Анан ошого жараша дарылап, оорудан айыгат. Ошондой эле үй бүлөдө демек чыр чатак болот. Чыр чатактын жок кылыш үчүн, жоюу үчүн биринчи эмне кылыш керек? Анын себебин билиш керек. Эмне себептен сиз менен биздин үйдө тынчтык жок болуп атат? Үйүбүздө ызы-чуу болуп атат. Бунун негизги себеби эмне экен? Ошого бир аз көз жүгүртөлү. Биринчиси суу ихтияри куллин миназ завжан лил ахар индал хутуба. Биринчи эми тагдырдан болуп, бала өзүнө жубай издеп атканда, кыз өзүнө жубай шерик издеп атканда, ошондо ката кетип калуусунан болот дейт. Мындайча айтканда, мисалы айылдык менен шаардык кээде келише албай калат. Кээде башка улут менен башка улут кээде келише албай калат. Кээде бай менен кембагал келише албай калат. Туура баргандай да. Ошол бири-бирини тандоодо биринчи катачылык кетет дейт. Эң биринчи ошактан башталат дейт. Бул ортодо анан келишпестикке, талаш тартышка алып келет. Ошондуктан ислам шариятында биз мурдакы мечитте болуп аткан сабактарда да айтканбыз, ошол жуучу түшкөндө кандай жуучу түшүш керек, кандай кыздарды караш керек, балдар кандай сыпатта болуш керек. Ошолорго көңүл буруп, кыскасы биринчи тандоону туура кылыш керек, эгер үй бүлөнүн тынчтыгын кааласак. Экинчи фасадул мужтама ал харижи ал мухит бил усра. Үй бүлөнү курчап турган сырткы чөйрөнүн бузуку болуусу.
Сиздин досторуңуздун жакшы болбошу, жумушуңуз туура эмес жерде болуусу, аялыңыздын курбулары, аялыңыздын тегерегиндеги адамдардын туура эмес, жакшы эместин болуусу мына ушул үй бүлөлүк институттун деле келип куроосуна алып келет экен. Сырткы туура эмес чөйрө үй бүлөгө түздөн түз таасирге ээ. Кээ бир үй бүлөлөр тынчтыкта жашай албай, акыры барып келип олтуруп дейт, сырттын таасиринин себебинен үй бүлө деле бузулуп кетет. Үй бүлөнүн деле бузулугуна алып келет. Демек, чөйрөнү өзүбүзгө жакшы тандаш керек экенбиз, эгерде үй бүлөбүз жакшы болууну кааласак. Эгерде эркек киши өзүнү сыртка чыккан учурда уяттуулук чегини сактабаса, билгендей адамдар менен аралашып, шариатты карабастан эле эгерде мамиле соода сатыкты кыла бере турган болсо, бул деле үйгө таасирин берет дейт. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ликулли динин хулук ва хулукул ислами хая." Ар бир диндин өзүнүн кулк мүнөзү бар дейт. Өзүнүн мүнөзү бар. Ислам дининин мүнөзү бул уяттуулук деген да. Ислам дининин мүнөзү уяттуулук. Мындайча айтканда, эгер уяттуулук жок боло турган болсо, анда исламдын көп жерлерине жарака келет, исламда толук жашай албайсыңар деген сөз. Бул ислам дини урматтуу туган эң уяттуулук диндеги эң негиз болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат: "Аммал арбаа аллавати фин-нар." 4 аялдардын тобу, алар тозокто боло тургандар. Фамраатун бадиатул лисан ала заужиха, фахишатул калам. Ушундай аял, анын тили күйөөсүнө бузуку. Сөз сүйлөгөндө уятсыз сүйлөйт. Тилини башкара билген адам билбейт. Ар кандай сөздөрдү, каргыштарды, башка нерселерди пайгамбар алейхисалам да айтат: мен лаан болуп, каргыш айтуучу болуп мен жөнөтүлгөн эмесмин. Дажатан мусулман адам каргыш айта турган, тилдене турган, ар бир нерсеге эле нааразы болуп, каргай бере турган адам болбойт деген сөз. Биринчи тозок аялдын сыпаты кандай экен? Күйөөсүнө тили начар. Күйөөсүнө тили начар. Ин габа анха заужуха лам тасун нафсаха ва ин хадара адатху билисаниха. Эгерде күйөөсү андан кеткен болсо, жок болсо, командировкага кетти, башка жака кетти, жумуштап кетти, сапарга чыгып кетсе, анда күйөөсүнө кыянат кылган, өзүнүн напсисин сактабаган. Каалагандай эшикке чыгып, өзү билгенди кылып, өтүгүн төрүгө илип, каалагандай кийинип, каалагандай басып, жасанып алып, сыртта жүргөн аял. Бул тозокко бара турган. Качан үйгө күйөөсү келсе, күйөөсүнө ыза жеткирет. Ар кандай туура эмес сөздөр менен, туура эмес көрүнүш менен, туура эмес абалдар менен тосуп алуу менен күйөөсүнө кыйынчылыкка салган, мына ушул биринчи топ аялдар тили жаман, күйөөсү жокто өзүнү сактабаган аялдар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Айюма имраатин иста'тарат фамаррат ала qawmin liyajidu rihaha fahiya zaniya wa kullu aynin zaniya." Кайсыл аял эгерде атыр колдонуп алып, макул ал жолукчан болсун, макул ал хижабчан пердеде жүргөн аял болсун, бирок ушундай атыр себинип, ошол атыр менен эркектердин, адамдардын алдынан өтүп, ошолор бул жытыны жыттасын деген ниетте эгер аралап өтө турган болсо, фахия зания, анда бул аял зинакор аял болуп саналат. Бул зина кылды, ошо жыты менен, ошол жаман ойлорду туудуруу менен бул зинакор аял болуп эсептелет. Ва куллу айнин зания, жана ар бир бул аялга түшкөн көз, ошо эркектердин арасында көчөдө атайын өзүн көрсөтүп, жасанып чыккан аялга түшкөн көздүн бардыгы зинакор көздөр болуп саналат. Яни урматтуу туугандар, ал мар'ату ан-ниса аура, аял киши бул аврат болуп эсептелинет. Ида харажат мин байтиха исташрафаха шейтан, качанда үйдөн чыкканда шайтан аны өтө сулуу кылып көрсөтөт дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Яни кооздоп салат. Эң жакшы вакарна фи буютикунна, эң жакшы аялдарга көрсөтмө кайсыл? Өзү алар үйдө олтурса, сыртка чыкпаса, эң жакшы перде үйү, эң жакшы перде күйөөсү. Батыраак турмушка чыкса, үйдө болсо,
А сыртқа чыкканда анда толық парданын шарты менен. Өзүнү сыртқа көрсөтпөстөн. Азыркы учурда мисалы сыртқа чыгуунун дагы бир ыкмасы пайда болгон. Үйдө эле отуруп туруп интернет, TikTok, башка нерселер, интернет булактары аркылуу толук өзүнү сыртқа көрсөтүп атат. Сыртқа чыкканда такыба катары көрүнөт. Адамдар менен мамиледе динде бекемдей көрүнөт. Бирок жалгыз отуруп калганда шайтан менен шерик өзүнүн кооздугун, өзүнүн күйөөсүнө көрсөтө турган нерсени дүйнө жүзүнө жарыялап атат. Аял киши үйдө кооздонуш керек. Аялдын табиятында бар. Кооздонуу деген аялда өзү умтулуу бар, ошондой табиятында бар. Бирок кооздонуусун үйдө күйөөсүнүн жолдошунун алдында толугу менен кооздонуш керек. Ошо сулууланбаса, балким күнөөкөр болот. Үйдө жасанбаса күнөөкөр болот. Атырын, жакшы кийимдерин кийбесе үйдө, анда күнөөкөр болот. Куранда Аллах Таала айткан: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважа литаскуну илайха." Алланын белгилеринен болуп эсептелине жалгыз кудретине далалат кылган, силердин ичиңерден эле силердин шеригиңерди жаратып берди, литаскуну илайха, силер эркектер алар аркылуу тынчтык табууңар үчүн. Яни эркек киши аялы аркылуу тынчтык табыш керек. Ою башка сырттагы башка аялдарга ою кетпеш керек, бузуку жака ой кетпеш керек. Аны үчүн эмне кылат? Аял киши үйдө толук өзүнүн кооздугун көрсөтүш керек. Өзү жасанып, сулууланыш керек. Эгер үйдө канча жасанса, канча сулууланса, канча жакшы кийимдерди кийсе, ошончо сооп алат. А сыртка чыкканда тетири сыртка жасана турган болсо, ошого жараша анда күнөө алат. Үйгө кайтып келгенге чейин периштелердин каргышын алат. Ошондон аялдар биринчи үй бүлөнү сакташ үчүн эң биринчи аялдан көбүрөөк ката кемчилик кетет. Алла акылдарын бир аз азыраак кылып жараткан, дининде эле бир аз кемчиликтүү кылып жараткан, көбүнчө аял затынан кемчилик кетет. Ошондо биринчи аял өз милдетини жашоодо аткарсын. Аял киши өзүнүн жашоодогу милдетин аткарсын. Тозок аял демек кандай экен? Күйөөсү кеткенде өзүнүн напсини сактабай, жана күйөөсү келгенде ага ыза жеткирет. Экинчи тозок адамдардын сыпаты имраатун тукаллифу заужаха ма ла ютиq. Ушундай бир аял өзүнүн күйөөсүн күчү жетпеген нерсеге милдеттендирип, шарт коюп кыйнайт. Андай кылып бересиң, мындай кылып бересиң, тигилерди көрүп атасың кандай жашап атат, буларды көрүп атасың эмне кылып атат деп олтуруп, күйөөсү күчү жетпей жаткан, иштеп атат, болгон аракетини кылып атат, бирок болбой атат, тагдыр экен. Алланын тагдырына жараша рызык арың бар кандай берилет экен? Бир адам мисалы 8 саат бир контейнерде жумуш кылат, ошол эле товар, экинчи адам деле ошондой эле жумуш кылат, бирок бирөө бай болуп атат, бирөө карызга кирип баратат. Алладан экен бардык нерсе. Күчү жетпеген, кудурети жетпей турган нерселерге күйөөсүнү милдеттендирген, күйөөсүнө шарт койгон аял бул деле тозок аял деди. Васалиса имраатун ла тастуру нафсаха анир риджал ва тахруж мин байтиха мутабарриджа. Үчүнчү азыр биз айтып өткөн, ушундай аял өзүнү башка эркектерден тоспой, жана өз үйүнөн жасанып чыккан аял. Биринчиден эркек кишиде бир аз гайрат болуш керек. Кызгануу деген сыпат болуш керек. Даюс деп коет, аялыны, кыздарыны, карындаштарын, эжелерин, аял затын кызган баган эркек бейишке кирбейт деген пайгамбарыбыз алейхисалам. Биринчиден эркектик намыс деген болуш керек. Ислам тарыхындагы эң кыска хутба, жумада, айттарда хутба окулат го минбарга чыгып. Эң кыска хутба ушул болгон экен, чыгып туруп эле ушу бир эле сүйлөмдү айтып койгон, эркек киши эч качан ийгиликке жетпейт, качан аялдары жылаңат жүргөн болсо деп, ошо менен хутбаны бүтүрүп койгон экен. Ушул сөздүн өтө зарыл болгондугу себептен. Эркек киши эч качан ийгиликке жетпейт, эгерде аялдар сыртта жылаңат жүргөн болсо деп. Ошондон бул исламдагы өтө чоң көрсөтмө. Кыздарыбыздын, аялдардын жаштыгынан баштап ошолорго ушундай тарбият бериш керек. Уяттуу болсун. Бүткүл пайгамбарлар, ар бир пайгамбардын оозунан айтылган сөз дейт пайгамбарыбыз алейхисалам. Ар бир пайгамбар өзүнүн коомуна, өзүнүн элине дават кылып атып, насаат айтып атып, алар айтат эле: "Фа иллам тастахи фасна ма шит", эгерде уялбасаң, анда билгениңди кыла берген деп. Уялбасаң, анда билгениңди кыла берген.
үйүнөн жасанып алып сыртка чыккан болсо, азыр эми жасанып сыртка чыгыштын да кажети болуп калбады. Үйдө олтуруп алып эле 24 саат жашоосуну эркектерге бүткүл ааламга эч кандай визасыз, башкасыз эле чек арадан өтпөй эле интернет булактарына жүктөп коюп, дүйнө жүзүнө өзүнүн сулуулугуну, өзүнүн күйөөсүнө көрсөтө турган нерселерди арам нерсе менен алектенип дүйнө жүзүнө ашкере кылып отурат. Кээде намаз окуган, перде таккан, жолукчан дагы ошондой жасанып чыгат, көздөрүн боеп, башка нерсе кылып, атыр себинип, жолуктарын кайра алмаштырып, анын максаты эмне? Сыртка чыккан эркектерге жагамбы, жакпайбы деген ниетте. Өзүнүн күйөөсү да көрсө тааныбай кетет, бул кандай сулуу кыз экен деп. Үйдө жүрсө андай дебейт. Сыртка жасанбастан чыгуунун жолдомосу. Хижаб дегендин мааниси тосмо. Бир жолу Такый Усмани сап айтат, өтө чоң аалым киши. Сапарда кетип аттым эле дейт, поездда. Сапарда кетип атсам, алдымда кызым бар. Бул тарапта бир апа, жашы чоң олтурат. Бирок апа бир аз мындай апа экендиги билинип турат, тосулган эмес да. Кызым толук пердеде болчу дейт. Анан ошол поезддин кызматчысы келип калып туруп, анан менин кызыма биринчи кайрылды дейт, өзү аксакал киши да. Кызыма кайрылды дейт, апа сиз бул жака өтүңүз деп жакшыраак жерди көрсөттү дейт. Наркы тушунда олтурган апаны дейт, аны жашыраак деп ойлоду дейт да. Мен ошондо түшүндүм дейт, хижабтын максаты эмне экендигин. Яны хижаб дегени ошо караганда ал аялга байланыштуу эркектин эч бир ою бузулбаса да. Билинбесе, жашпы, карыбы, сулуубу, сулуу эмеспи, билинбесе, ошондой деңгээлде чыккандын аракетин кылыш керек да. Ошо иншалла аракет кылалы туугандар, бул уяттуулук чегинен чыгып кетүү, үй бүлөнүн аял менен эркек бири-бирине шектенип калуусу, бул үй бүлөнүн жашоосун тозок айланып калды дегени. Бардык нерсе ызычуу менен бүтө берет. Конокко барасыз, башка кыласыз, келип алып эле ызычуу. Эмне карайсың, эмне сүйлөйсүң, телефонуңузду бир азга таштап койсоңуз, кайра кирип келсеңиз ызычуу, бул кимден келген, каяктан жазган, бул кимдин номери, эмнеге чалат, эмне үчүн? Себеби уяттуу эмеспиз. Уяттуулуктан чыгып кеткенбиз. Ошондон бири-бирибизге шекке сиз менен биз жол ачып койгонбуз. Ошо иншалла аракет кылалы, үй бүлөнү сактайлы, аны үчүн ар бирибиз уяттуу бололу иншалла. Аллахым амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.